сүйүп окуйбуз. Бар болуңуз. Кетермин, бирок сени унутпаймын. Унутпаймын бир түнөгөн жаттай болуп, өз жериңде өңүңдү сагынармын, жем акырын сагынган аттай болуп. Сымаптай жылт-жылт эткен илбирстериң, ар күн сайын түштөрүмө кирип менин, бул тоолорго алып келишер мени кайра, бүүсүнө олтургузуп кийиктериң. Бул сактарыңызда Сарыколду сагынуу менен эскерген экенсиз ай. Баарыбызга белгилүү болгондой 60-жылдары Сарыколго барып билим берүү тармагында үзүрлүү иштеп келген экенсиз. Ошол жөнүндө кыскача сизге сөз берсек. Урматтуу Сарыколдуктар, бүгүн ушундай жакшы жыйынга чакырганыңыздар үчүн сиздерге мен абдан башымды ийип ыраазымын. Өткөндө бир жигит чалды, бир эмес 2 жыл чалды. Мен айттым барам деп. Мен азыр бир башкача абалда турамын. Көрбөгөн кишилерди көрдүм. Эңсеген кишилерди көрүп, учураштым. Силер ушул Сарыкол Ургаптын бир өкүлүсүңөр. Мен аерде 5 жылдык өмүрүм кетти. Бул деген өзүнчө эле бир институтты бүткөндөй болду. Мен бияктагы университет эмес, турмушту Ургаптан көрдүм. Ошон үчүн мага ошончолук ысык, ошончолук ыйык. Мен көп келгендей, көп жылдар бою кайра баргым келип, жөө баргым келип, түшүмө кирип, мен кызык болгом аябай. Ошол менин тынчыбаган ойлорум кийин ыр болуп чыкты. Кудайга шүгүр, эл жакшы кабыл алды. Ургап Сарыкол деген ким, каякта, кандай экенин билди. Негизинен кыргыз окуучулары билди деп ойлойм. Бул Сарыкол өзү чындыгында ыйык жер. Биздин улуу акыныбыз Эрнест Турсунов барган. Менден мурун ал киши барган. Ал 1 жылга жетпей кайра келген. Анан кийин Мырзагапаров деген кыргыздын эң мыкты жазуучусу барган. Мен тең-туш катары, курдаш катары көп сүйлөшүп калдым. Анда эле 1 жылда иштептир. Анан Айтматов Лениндик сыйлык алганда болду, мен кеттим. Мен досум сыйлык алдыр деп кетип калыптыр. Өзү эле айтчу. Анан кийин мен бул эме үчүн айтам? Анан кийин мен бардым. Мен ушул адамдар аркылуу мурда Ургапты билсем, мен кийин өзүм көзүм менен көрүп, колум менен кармап дегендей суун ичип, даамын сызып, өзүм барып көргөнүмдө тигилердин көргөндөрүндө башкачараак, сыйкырдуураак, ыйыктай болуп сезилди да. Мүмкүн алар да ошондой болгондур. Мүмкүн алар 1 жылдын ичинде баарын сезген эместир. Мен деген 5 жыл бардым деп атпаймынбы? Ошондон кайра мага бияка көнүш. Ошончо эле 5 жылдан ашык убакытты алды. Мен азыр дагы Ургап дегенде Өмүрканов деп айткандай жалт караймын. Себеби ошондой болуп калат экен. Кимде ким биринчи тийген күйөөн аялдар унутпагандай эле биринчи турмушта ачып көрүп жашап келген киши ошол жерин унутпайт экен. Тулпан бир жем жеген жерин унутпайт дейт. Мен эч унуткан да жокмун. Көп ырларды жаздым. Мени Жолболду Алыбаев келеби бар ошол Ургапка. Мени Токонешбаев барабы, баарын тилдер менен мага телефон чалчу эле. Ой, сен эмне кылып алгансың? Сени оозунан түшүрбөйт экен. Ой, мен палбанмын дедим мен. Палбан баардык жерде бактуу болот. Чындыгында мен өзүм университетте күрөшчүмүн. Кандидат мастер болгом. Сборный Кыргызстанда күрөшчүмүн. Жанагы соревнованияга катышчумун.
анан тәңе бар. Мен Мургапта Харукта 3 деңгээле боюнча Мургап район чемпион болгон. Ал ошол кагаз менде дагы эле бар. Мен көп кишилерге ошентип мактанчумун. Анан кийин ырчылыкты китеп бол. Анан ошол ырлар менен дагы мактанып жүрөм ушунга чейин. Себеби ушул сіздерден алған бір таасир, бір мені аздырып, ушул ада кишилерге кошты деп эсептейм. Мен ошо биринчи жыйын аксакал айтты, өлтүрүү сезим деген ошол жыйнагы мага авторитет алып келген. Мені мүчөлүк алышкан, ал убакта сайызда мүчөлүк өтүштөгөн азап наза болчу. Мен ошол ырдымдын негизги бөлүгү бүт Мургап болчу. Ошол Мургап колдоду, ыйыктыгы менен колдоду, улуулугу менен колдоду. Менин жолум шыр болуп кетти. Барачный болсо да үй алдым, ал убакта үй деген баленин балеси болчу. Анан элдин арасына алынып, анан кийин топко жол болду, Асан Калимолов оған чыгарып, кишине элге көрүнүп калдым да. Bunun içinde benim bu именно şu Murgap'tan başlayan bulak ağıp oturup Talas'ta koşuldu da. Bu taqdir eкен, adam taqdirdi özü жасай албайт. Аны Құдай Тағалам өзі көрсөтөт. Ысыкты да көрсөтөт, суукту да көрсөтөт, жакшылыкты да, жамандыкты да. Бирок мен өзүмдүн жашоомдо ошол жака барганыма мен 1-2 жылда келсем, мен келбей 5 жыл иштегениме Ыран-Көл, Чештебе, Аличур, Харокко баарын көргөнүмө абдан сыймыктанам. Ошол жактан болгон киши болсо таң атканча кобурашып bir barıp gelgендей болуп калам. Бул мен айтып, бул тема бүгүн айтылып, эртең унутулуп калбай турган тема. Себеби Сарыккол деген улуу эл бир учурдун, тарыхтын бир несинде ошол жакта туруп калган. 1926-жылы Кыргыз Республикасында болчу. Анан кийин Тажик Республикасына өткөн. Азыр дагы ар кандай сөздөр жүрүп атат. Мен эми өкмөт жагында жакшы эчтекесин билбейм. Бирок Кыргыз тарыхында Мургаптын ролу өтө чоң. Ошол жерде аттар эле айтып турат. Аттар эле. Ошол бир кылымдын бир кылымында чачылган кыргыз барып туруп калган. Көбүнчө булар лейлектик көбүрдө сүйлөшчү. Азыр башкача болуп кетти билбейм. Орунбай деген агай болор эле, Ыран-Көлдө ордон аябай жакшы атчу. Ошол мен жана эштен кирип келип бул эки кызга сабак берген экенмин, айтып отурушуп жүргүп атам да. Биринчи эле оозума ошол агай келип туруп, Алымсейит агай балдары барбы деп. Ушул баары мага улуусу ата, кичүүсү Теңтуш, балдары окуучу болду мага. Пиринбердиевдин кызы Билалова, ушулардын баарын мен Муканбаев деген агайыбыз бизде окуткан, декан болчу. Ушуларды киргизип кийин бүтүп кетишти. Азыр кайда экенин билбейм. Анан да бир Жолдошбек беле физкультурада окуп, волейболду жакшы ойночу кеткен. Мен bunun баарын эмне үчүн айтып атам? Себеби ушунун баары менде жашап жүрөт да. Менин кептеги образым сыяктуу эле менин турмушумдагы образдар ошолор. Аралашкан адамдар, сүйлөшкөн кыздар, келиндер. Мен тиги жатаканада да воспитатель болуп иштедим.
Шығып, Ахмет Шәріп аға қызыға қай болшы, жаңағы Мұрғаптың соғысына чүрек атшымыз. Чүрек келетті Индиядан. Бұяқта чүрек дегенді білмейді, чүрек түгенген өзі. Ошоның бұткыл сазғы жатып алып қарар іші аябай жеткен ақауттың екен дүмелгенші. Атарлық. Бірді атып берген жоқ, тигізген жоқ осыны бірақ атшымызды. Ошоның бар естеді. Ал Мұрғапқа келеді, Индияның қайсы көлінен келеді. Ошо келгенден кейін бір жұмаға чейін атып алсаң, бермейді ерібеген болады. Бір жұмадан кейін еріп кетеді екен. Ошоны атабызды ақсақалменен далай Мұрғаптың сазына тығылғанбыз. Онан қазір көрсем дегенде екі көзін төрт, бірақ шақ болған жоқ. Әсібер жылы бір 70 жылдың бұл Мұрғаптың алып кетеміз деп айтқан, анан кейін келген жоқ. Азыр просто кейде түшкі кереді, ошол эле, бирок ошонун өзү дагы жакшы да. Курортко барсаң да түшүнгүсү келбейт да. Мен жерим бардым, 10 күндө, 20 күндө жүрдүм. Түшүмөс, азыр унутуп калам да аттарын. Ал эми Мургап дегенде, Анатай дегенде эле болот да. Ошон үчүн мен Сарыколчумун, Мургапчымын. Рахмат.